Борбор калаада дрон менен футбол боюнча Астана FIDE Championship 2026 эл аралык турнири өттү. Мелдешке республиканын бардык аймактарынан 20дан ашык команда катышты. Жеңүүчүлөргө Түштүк Кореяда өтүүчү дүйнөлүк чемпионатка жолдомо берилет. Дрон футболу 2017 жылы ушул өлкөдө пайда болуп, дүйнөнүн 30дан ашуун өлкөсүнө тараган. Спорттун бул түрү жаш мундарды илимге жана инженердик кесипке умтулууга үндөө максатын көздөйт. Казак студенттери дүйнөлүк дрондун сынагында мыктылардын катарында. Адистердин айтымында бул багыт келечекте өлкөнүн билим берүү тармагына активдүү интеграцияланат. Дрон-футбол является доступным стартом для... Биз азыркы дүйнөнүн чемпиондорубуз. Жакында АКШда өткөн мелдеште 1, 2, 3 орунду алдык. Ошондой эле 40 категорияда эң өнүккөн дрондор жарышында 17 өлкөнүн ичинен 2 орунду алдык. Бул 2 эсе күчтүү. Дрон футбол мектеп окуучулары үчүн бул тармакты учкучтун жана инженердин күнүмдөрүн өздөштүрүү үчүн абдан жеткиликтүү маршрут. Аны өздөштүрүү мүмкүнчүлүгү оңой. Бул абдан керектүү аймак, анткени азыр дрондор жашообуздун бардык тармактарына кирип жатат. Внедряются во все отрасли нашей жизни.